Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базары жоқ каналы. Бүгін 29 июль 2022 жыл. Мен Бишкек шаарынын батыш түндүгү тынчтык конушунда жүрөм. Ошол жактан бир сатылуучу үй бар экен. Ошол жөнүндө сиздерге маалымат берейин деген. Бул тынчтык конуш Бишкек шаарынын 1-Май районуна карайт, туғандар, шаарга карайт. Анан бул жерге чейин Бишкек шаарынан 9-автобус жана 211, 290 маршруткалар келет, туғандар. Азыр мен турган жер тынчтык конуштун центральный трассасы Кут магазинин жанында турам. Ушул жерден бул көрүп турганыңыздар профсоюзная көчөсүнүн уландысы болот. Жакын аралыкта бул жака чейин Союзная көчөсү келет деген пландар бар экен. Бүгүнкү чыгыштагы үйүбүз тугандар ушул жер менен түз батышка карай бир аз басып барганда Атлет көчөсүндө жайгашкан. Мына ушундай. Анда эмесе мен сатуучуга карай жол алдым тугандар. Сиздер лайктан басып өздөрүңүздөрдү комментарийге жазып туруңуздар. Мынакей туғандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Мынакей сатылуучу үйүбүздүн көчө тараптан көрүнүшү. Адлет көчөсүндө жайгашкан. Адлет көчөсүнүн башталышындагы, түштүк башталышындагы катардагы 5-үй болуп калат. Бир аз бассаңыздар ал жакта жанагы Профсоюзная көчөсүнүн уландысы. Жакын аралыкта Профсоюзная көчөсү ушул жака чейин келет деген пландар деле бар экен тугандар. Андан ары мынакей бул көчө тарабы. Көрүп турганыңыздардай Пескоблокный көчө тараптан тосулган тугандар. Бул жер түштүк чек арасы. Бул жерге чейин түндүк чек арасы, бул кошунанын воротасына чейин болуп калат. Көрүп турганыңыздар көчө тараптан Пескоблокный тосулган жана бул жакта пульт менен ачылып жабылган ворота орнотулуп тур тугандар. Пульт менен ачылып жабылат экен воротасы. Алыстан келип эле пультты бассаңыздар ачылат, кирип келе бересиздер, жеңе оора болбойт экен. Андан ары бул короосунун көрүнүшү. Жерин аянты 4 соток тугандар. Окей. Көрүп турганыңыздардай ал тарапка бир 2 машина кенен баткандай жер бар. Ушуну безүү кылып коюш керек эле дайымынтан. Анан брусчатка чапталган тугандар. Үйүбүз жөнүндө айтсак, узун турасы 10-7,5. Толтурда кирпич менен бүтүрүлгөн тугандар. Мынакей мына ушундай көрүнүштө. Анан ал тарабындагы бул тапчан калат экен тугандар. Бул тапчан калат. Азыр сиздерге биринчи жолу үйдүн ички тараптарын көргөзөйүн, андан соң короосуна чыгып да калган маалыматтарды берем. Бул мынакей үйүбүздүн негизги кирүүчү эшиги. Киргенде эле бул жерде мындай коридор жайгашкан, прихожка дейсизби, коридор дейсизби. Потолок гипсокартон, полдор ламинат, дуалдар обой тугандар. Анан ушул жерден түзөтсөк, бул жакта бир бөлмө, мындай. Потолок гипсокартон, пол ламинат, дуалдар обой экен. Чыгыш тарапта пластик терезе орнотулган тугандар. Мына ушундай көрүнүштө. Андан ары ушул эле жерден кайра чыгып, прихожкадан киргенде эле оң тарап карасак, бул жакта санузел жайгашкан тугандар. Дуалдары кафель, потолок пластик, пол деле кафель экен, жана ички тараптан раковина орнотулуп суу чыгарылган тугандар. Суусу Аристон менен жылыйт. Анакей. Ушундай эме болуп коюптур, несі уста окшойт. Кыскасы ушул жерде Аристон жайгашкан, мунун ичинде. Андан ары өтө күлкүм келет мели. Так, түзөтсөк, бул жакта кухня, потолок пластик, гипсокартон, дуалдары обой тугандар. Төрүндө кухня мебелдер орнотулган. Ички тараптан суу чыгарылып, раковина деле орнотулуп тур. Түштүк тараптан пластик терезеси деле бар. Пол, ламинат жана ар бир бөлмөдө отоплениянын батареялары деле орнотулган тугандар. Эми ушул эле жерден оң тарапка кайрылсак, бул жакта дагы бир бөлмө жайгашкан. Потолок гипсокартон, дуалдар. Гипсокартон, дуалдар обой, пол ламинат жана чыгыш тараптан батыш тараптан пластик терезе орнотулган тугандар. Эми короосуна чыгайын да калган маалыматтарды берейин. Бул үйүбүздөн бир эле оны алып кетишет экен тугандар. Бир эле бул ушул балдар жаткан диван алып кетишет экен, калган бардык мебелдер калат. Калган бардыгы калат. Мына бул деле калат, баары калат экен. Эми короосуна чыгып калган маалыматтарды берейин. Үйдүн түштүк чыгыштөрүндө, үйдүн тышкы тарабындагы туалет. Бул жакта тапчан, биракта отоплениянын котелу жайгашкан бөлмө бар. Отоплениянын котелу жайгашкан.
Tamam. Bu yüzün batış taraftan. Batış tarafı. Örük bağı olarken жана калсаңыздар жер жемиш эксеңиздер деле болот тугандар бул жагына. Азыркы учурда үйеси бир аз биогумус өндүргөн учуру. Ошол калифорнийский курттар багат экен. Андан ары эмне маалымат калды тугандар? Так, мен тетрадьны каралайынчы, эмне маалымат калды? Баасы эле калыптыр тугандар. Баасыны 43 миң доллар деп атышат. Сүйлөшүү болот. Эсин номерин мен экранга калтырам, аны окуп сүйлөшүп көрүңүздөр. Бир маалымат калтырып турмун. Бул жака чейин тугандар 9 автобус 211-290 маршруткалар үйдүн жанына чейин келет. Ошол жерге чейин келет, анын турмун. 43 миң доллар сүйлөшүү болот тугандар. Достор менен бөлүшсөңүздөр, мага үй ээсине чоң жардам берген болсо, жана ошондой эле кимдир бир ошол сыяктуу издеген болсо, ошол адамга чоң жардам болот. Андыктан достор менен бөлүшөбүз тугандар. Кийинки чыгышка чейин саламатта калыңыздар тугандар, анда эмесе.